Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Өспүрүмдөр өзү жалгыз жолдо жүргөндө жол эрежелерин канчалык деңгээлде билет. Урматтуу ата-энелер, эгерде сиз өзүңүздүн балаңыз менен жолдо кетип бара жатсаңыз, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү сызыктан сөзсүз түрдө балаңыздын колунан жетелеп алыңыз. Балдарга жол эрежесин үйрөтүү ата-энелердин бирден бир милдети. А бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы аты жөнүм Болотбек Тилек. Берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын алдыга карай улантабыз достор. Бизде кийинки коногубуз айым. Маданиятыбыздын мыкты кызматкери, кино жана сахна жылдызы Айпери Көбек кызы. Саламатсызбы? Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Сизге дагы берүүбүздүн башында өзүбүздүн рахматыбызды айтабыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Айпери айым, эң башынан эле сизге бир алгачкы суроомду бергим келип турат. Биз сизди көптөн бери жакшы тааныйбыз, билебиз. Бирок ошентсе дагы сиздин канча жылдан бери руль башкарарыңызга көп маани берип атпайбыз. Канча жылдан бери башкарасыз? Айдоочулук күбөлүгүмдү 2009-жылы алгам. Машинаны канча жылдан бери башкарасыз? Ошондо 2009 мен биринчи машинаны алгам, анан право алгам. Машина айдоочулук күбөлүгүңүз жок, машина канча жыл айдагансыз анда? Айтпай. Билип аласыңар да. Айпери, биздин Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында биз сизди канчалык деңгээлде өзүңүздүн автоунааңызда мыкты айдоочусуз билели. Себеп дегенде жалпы журт сиздин ырчылык жагыңызды, актрисалык өнөрүңүздү мыкты билет. А бирок биздин Айпери айым рульда кандай айдоочу экенин эч ким билбесе керек. Биз азыр сиздер менен биргеликте Айпери айымдын айдоочулук стажын текшеребиз. Айпери, сизди бүгүн сынай турган, сизден сынак ала турган милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырзаны чакыралы. Рахат мырза, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдик, бизде Жакшы, мына сиз бүгүн сынак ала турчу элибиздин эркеси десек дагы болот, сахна жана кино жылдызы Айпери Көбек кыздан мына бүгүн сиз дагы сынак аласыз. Бирок сынак алардан биринчи мен сизге дагы бир жакшы суроо узаткым келип турат. Азыр биздин өлкөдө дагы бир олуттуу маселелердин бири болгон бул чет өлкөлүк номурлуу автоунаалар. Башкача айтканда Абхазия, Армениядан келип аткан унаалар. Эми ушул унааларды сатып алгандан көптөрү чочулайт. Себеп дегенде каттоо маселеси кыйынга турат. Эртеңки күнү мамлекет тарабынан уруксат болбой калса, бул машиналар айдаганга дагы болбойт дейт. Айрымдары болсо эч нерсе болбойт. Муну айдап жүрө берсеңер болот дейт. Кээ бирөөлөр болсо бул номерлер коопсуз шаар камерасына тартылбайт деп канчасы жол эрежелерин бузгандан байланыштуу билесиз, олчойгон айып пулдар түштү. Эми ушул номерлер жакын арада, балким ушул жыл ичинде өздөрүнө айдоочулар каттап алса болобу? Кыргыз номерине. Бул боюнча жообум менин азыр ушул өкмөттө каралып атат деп айтам. Каралып, андан тышкары буга азыр өзүнө каттоого мүмкүнчүлүк жок азыр. Ошол башка мамлекеттин номурду айдап жүргөн жарандар азыр өзүнө каттай албайт. Андан тышкары бул айып пул боюнча автоунааны, ошол автоунааны айдап бараткан айдоочуга жазылат. Көчөдөн кайгылуу кызматкери тосуп, бузуу болсо айдоочуга жазылат протокол. Андан тышкары бул коопсуздук шаар камераларында түшкөн болсо, ошол эле айдоочу ошол азыркы убактагы ээси барып айып пулун төлөш керек болот. Төлөш керек сөзсүз болот. Коопсуздук шаардагы камералар бүткүл нарушенияны бузууну тартат деп айтам. Жакшы. Демек, чет өлкөлүк номерлүү автоунааларды балким айрымдар сатып алгысы келип атат. Ошондо коркпой эле сатып алса боло берет экен да. Бул боюнча биз айта албайбыз. Айып жагынан качпай дегеним? Айып жагынан качпай эмес, сатып алып же
бирөөдөн алып аткан болсо, бул айып жагын биздин атайын бөлүмдөргө барып текшерсе болот. Текшерип алса болот. Айыппул канча айыппул бар, коопсуздук шаары боюнча канча айыппул бар, текшерип алса болот. Демек достор, бир гана жараткандан суранып тиленип туралы, балким сиздин башка чет өлкөлүк номериңиз кайсыл бир күнү кыргыз номерине которулуп калышы толук ыктымал деп айтсак болот. Айпери, даярсызбы? Анда эмесе Рахат мырза, кийинки кезекте мен сизге өткөрүп берейин. Убакытты созбостон биз өзүбүздүн жумушубузга өтө берели. Айпер айым, сиздин айдоочулук көлүгүңүздү текшерип болду. Айдоочулук көлүк, автоунаа кылган көлүк. Айпер айым, өзүңүзгө маалым болуп тургандай, сынакты биз сиздин өзүңүздүн машинаңыздан, сиздин рульда отуруңуз менен алабыз. Уруксат бересизби? Отуралы анда. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Айымдардар эле күзгүнү карайсыздар. Капа болбойсуңар да эми. Кандай эмнебизде? Ременди таба аласызбы? Туура. Жаныңда отурган адамга сөзсүз түрдө бул эскертип коюш керек. Кеттикпи? Кеттик. Неме, жолдош начальник, мияктан солго бурсам болору? Уруксат бересизби? Уруксат берсеңиз бурулам. Жок, бурулуңуз. Негиз бурулбайбы? Сиз айдоочусуз да, менден сурабай эле. Каалагандай айдай бериңиз. Калгандай айдай бериңиз. Жакшы, Айпер айым, эң алгачкы суроону. Эчтеке жазбай эле турбайсызбы? Эң алгачкы суроону узатайын. Канча акча өлчөмүндө айып бул? Мен тура эмес. Төлөдүңүз эле. Канча акча өлчөмүндө айып пул төлөдүңүз? Айдоочулук стажыңызда. Жок, эме оптонбу же бир жолу болгон? Эми ошо канча кечеги безопасный городтанбы? Эң көп. Жок, менин оюм бар тей, немеден болуп атат? Жаңы эле уруксат сураганымды косяк кылып жазып койду. Штраф. Жок, ал жазылган. Жазып койду, размен. Жок, аны кийинки жыйынтыктаганда акырынан чыгарабыз. Жазып кой, мен уруксат сурагам сизден. Жок, аны айдай бериңиз, аны акырында чыгарабыз аны. Ойлонбоңуз, оюңузду эч алдырбаңыз. Сиз деген айдоочусуз. Айдоочу ар дайым ойго батпаш керек. Эң чоң эме безопасный город баары топтолгондогу мен төлөгөн штрафым канча болду дейм? 30 000 сом болду. 30 000 сомду бир убакытта төлөдүңүз. Бир убакытта төлөдүм. Ошондо күнөөнү кимге койдуңуз? Күнөө өзүмдө да, мен үчүн бирөө болмок керек. Мындай көп өлчөмдө акча төлөгөндө адамдын ичи ачышып, чекеси тырышып. Жок, ал ичиң ачышмактан эмне болсо да төлөш керек болду да. Жакшы. Көбүнчө эми сизди чыгармачылык инсан катары билебиз. Мына тойлордо дагы кызмат кыласыз. Анан кээде бир тойдон бир тойго шашкан учурлар болуп калат. Ошол учурда жол эрежесин бузган учурлар кантип кездешпейт? Кездешет. Көбүнчө учурда жана немени катуу айдагандан кармалган. Ылдамдыкты бузгандан. Ылдамдыкты бузган боюнча, Ылдамдыкты бузган. Ошол учурларда гаилердин көңүлүн тапкан учурлар кездешеби? Же балким ыраазы кылып койгон учурлар болуп калабы? Сөздүн ачыгы көбүнчө учурда адамгерчиликтүү адамдарга туура туш болом да. Баягы менде эме деген жок, мисалы, мен ырчымын да, байке, анан койор койбойсузбу, анан мен деген тигимин да, булмун да дей албайм.
Мен мейли жазыңыз деп эле туруп берем, анан кийин карап туруп Айпери мындай кылганыңыз болбойт деп бир сыйра жанытып сабак өтүп туруп анан кечирген учур болгон. Кээде протокол жазып берген учур болгон. Көбүнчө кээде эмес, көбүнчө учурда жанагынтип неме кылат. Жумушун аябай так аткарган принципиалдуу кызматкерлер сен кимдигиңе деле карабайт. Мыйзам баары бир дегендей мамиле кылышат, Буздуңбу? Буздуң. Сиз мойнуңузга аласызбы? Ооба, алам. Болду анда. Жазылат кетти. Негизи сиз көп учурда өзүңүз жалгыз автоунаада көп жүрөт эмессизби? Чыгармачылык адам катары тигил жака барыш керек болот, бул студияга барып ыр жаздырыш керек болот, көйнөк алыш керек болот элементарына. Анан өзүңүз жалгыз автоунаада жүрүп көнүп алгансыз. Эми жаныңызда жол кайгыл кызматкери. Түз айта бериңиз. Правдага? Жол кайгыл кызматкери жаныңызда отурат. Кандай сезимдер болуп атат сизде? Неме? Кандай сезимдер? Саламатсызбы? Сиз эмне отурасызбы? Жок, бир аз мындай неме болуп атат, мындай сүрдөп дегендей. Мен бирис эме жалгыз айдаган Айпери менен жанында жол кайгыл кызматы отурган Айпери азыр эки бөлөк болуп атат да? Жөн эле киши эмес. Болгондо да эме киши отурат. Высокие мечты рождаются в детстве. Дома. И если есть мечта, иди за ней. Ставь цель и не отступай. За каждым большим результатом стоит вера в свою мечту. Жизнь состоит из моментов, и каждый из них прекрасен по-своему. Самые высокие вершины достижимы, если ты по-настоящему веришь в это. Добрый день, уважаемые пассажиры! Вас приветствует командир воздушного корабля. Желаю вам удачного полета. Мы набираем высоту. Sky9. Твоя новая высота. Достор, Залкар Продакшн студиясы тарабынан тартылып жаткан Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагындагы биздин коногубуз Айпери Кубик кызы. Канчалык деңгээлде автоунаа башкаргандыгын көрдүк. Эми болсо биз өзүбүз даярдаган тапшырманы берели. Биз сизге тапшырманын берердин астында Рахат мырза, Айпери айым канчалык деңгээлде өзүнүн тапшырмасын аткарат экен, буга дагы өзүңүздүн бааңызды берип турасыз. Эми Айпери айым мындай. Жанагындай эле ситуация десек болот, сиз тойго шашып бараткан учуруңуз, тойдон келаткан учуруңуз Айтор үйгө баратасызбы, үйдөн чыгып кетип баратасызбы, сиздин кокустуктан дөңгөлөгүңүз жарылып калды. Мен постоянно эле ушундай. Мен постоянно. Таң калышты. Эми ушул дөңгөлөктү азыр алмаштырды. Тез учурда алмаштыра калалы. Туй, чындап эле? Ооба, балким өзүңүз алмаштырасыз, балким айдоочулардан жардам сурайсызбы, балким өтүп бараткан адамдардан сурайсызбы. Айтор сиздин дөңгөлөгүңүздү алмаштырышыбыз керек. Анда эмесе, достор, Айпери Кубик кызы канчалык деңгээлде өзүнүн тапшырмасын аткарат, сиздер менен биргеликте көрөлү. Ушуну чындап эле алмаштырды атасыз. Аккуу болуп учкум келет, айдай сулуу кезимде, асмандагы жылдыз болуш, ал сезимде. Негизи Айпери, мына өзүң айтып атасың. Эсептеп көрсөк, 2009 жылдан бери 14 жыл жүзү болуп тур. Ушул 14 жыл жүзүндө өзүң дөңгөлөк алмаштырып көргөн учурлар болгон да. Дөңгөлөк алмаштырган жардам беришкен, мен өзүм кетим көртөсүң, балон көтөрүп алсам. Балким эми мырзалардан жардам сурайбызбы, балким айдоочулардан жардам сурайбызбы. Айтор, биз берген тапшырманы канчалык деңгээлде аткарсак болот? Тигил жакта
Мен алысыраак эле туруп турат окшойм. Муну менен сиз мени башка чапчыдай болуп турасыз. Айпери, балким уялбастан, тартынбастан башка водительдердин дагы маданияттуулугун текшерип көрөбүз. Балким сизге жардам берет. Суранып көрсөңүз. Жок, неме водитель келип туруп айтат да, баллондоруң бүтүн эле экен го. Жок, биз ушундай тапшырма кылып атабыз деп айтабыз, түшүндүрүп айтабыз. Биз домкратты көтөрүп, дөңгөлөктү чечип, кайра салышыбыз керек. Биздин тапшырма ушундай. Эгерде элестетүү менен гана жазсак, чындыгында эгерде сиздин дөңгөлөгүңүз жарылып калса, кандай чара колдонот элеңиз? Ошол экени аткаралы. Домкраттын билбейт эми. Мен бирөөдөн эле суранайынчы. Ооба. Болбосоң эле. Аны көтөрө алайын. Бул машинада айдоочулар отурат, балким аларга барып суранып көрөбүз. Байке, ассаламу алейкум. Неме дөңгөлөк алмаштырыш керек болот, жардам бере аласызбы? Тартпайлап алачы. Мели тартпайт беттиңиз, мага баллон эле алмаштырып берип коесузбу, пожалуйста. Тартпайлап алачы. Тартпайт дейм. Тартпайлап болот. О, жок, байке, нечеме кылбайбыз. Дөңгөлөк алмаштырыш керек, менин максатым ошол. Бетиңиз тартпайбыз. Неме домкратыңыз барбы? Ассаламу алейкум. Биз сизге эрежени түшүндүрүп коелу. Эч кандай сиздин жеке укугуңузга, жеке жашооңузга эч кандай кийлигише албайбыз. Биз болгону Айпери Кубик кызын тартып атабыз. Биздин тапшырма боюнча бул Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Жылдыздар рульда канчалык деңгээлде машина айдайт деген гана таризди. Анан айымдын дөңгөлөгү жарылып калды, ушул учурда кандай чара колдоносуз деген тапшырманы ыйгардык. Эми айым болгондон кийин эркек мырзалардан жардам сурайт. Анан сиздин башка айдоочу катары өзүңүздүн маданияттуулугуңуз, балким жардам бергениңизди көрөлү деп атат Айпери айым. Айпери. Ак машина. Неме домкратыңыз барбы? Сизде? Алып аласызбы? Сизде жокпу? Менде Агандачы сиз домкрат жок эмес. жок, бар. Билбейм, только муну кантип иштетиш керек. Ручкасы бош керек да. Бул эмес. Мурун ошентип бир жактан тойдон чыгып калганда бир 2-3 жолу болгон ошондой баллон жели жок болуп жарылып калган. Анан мен чалып чакыргам да, адамдарды чакырып, анан келип алмаштырып, запасканы салып анан кеткен учурум болгон. Бир жолу таксист байкени сурагам көчөдөн. Кийинки учурда эмнегедир билбейм, бул машинамда ушу бир дөңгөлөгү бар, постоянно жели чыгып кала берет да. Столго алып барып, эмне жана алып барып көрсөтсөм, Вулканизация. Вулканизация. Желимдөө. Ошондойго. Анан баллонун бүтүнү эле билбейм эмнеге жел чыгып калат деди да, анда текшерип көрчү. Анан 1-2 жолу ушундай болду, чыксам жел чыгып калып туруп, ошол жол боюнча эле айдап барып туруп желдетип алам. Рахмат, түшүрө берсеңиз болот кайра. Болду. Байкени дагы абдан кыйнайлы. Алмаштырып бүттү. Байкенин жардамы менен сиздин дөңгөлөгүңүз алмаштырылды. Аллах ыраазы болсун, байке, чоң рахмат сизге. Айым суранган үчүн гана жардам берип атасызбы, же өзүңүздүн айдоочулук милдетиңизди аткарып атасызбы? Биринчиси айым сурап аткан үчүн, экинчиси жолдо деген ар бир эле киши калып калышы мүмкүн да. Ооба. Домкраты жок болуп калат кээбиркилерде запаскасы болбой калат. Ошондо мен деле водительмин, мен деле өзүм. Сиздин деле башыңызга келип калышы мүмкүн. Мен деле башыма келип калышы мүмкүн. Мен деле машинам бар. Ушунчу эле. Рахмат, Мендер мырза, сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Эч качан бузулбаңыз. Сиздин жардамыңыз менен Айпери айым өзүнүгүнө берилген тапшырманы аткарды десек болот. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында Айпери Кубик кызы айымдын канчалык деңгээлде автоунаа айдады, канчалык деңгээлде өзүнүн айдоочулук укугун сактады жана ошондой эле канчалык деңгээлде өзүнө берилген тапшырманы так аткарды. Буга болсо сиз өзүңүздүн бааңызды комментарийге жазсаңыз болот жана ошондой эле эң негизги бааны милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза бермекчи. Рахат мырза, өзүңүздүн бааңыз Айпери айымга кандай? Айпери айымга баам жакшы деп айтам. Жакшы. Өзүнүн айдоочу катары жакшы айдайт экен, өзүнүн тажрыйбасы дагы жакшы экен, көп жылдан бери айдайт экен.
жолдо жүрүү жактарынан жакшы өзүн алып барат экен. Бир эле ката деп ойлойм. Биздин бул маршрутту баштаарда ушу парковкада турган жактан чыгып атканда бул жол чийимин кесип чыгып кеткендиги. Бул жакты тепселеп өттү, Арт кайдагында. Ушул бир ката болду. Биздин мыйзамга ылайык бул жол чийимин. Жок, штраф жазам дебеңизчи. Протокол түзүлөт. Ооба. 1000 сом ченемде айып пул салынат. Мунун скидкасы бар? Пайызы бар, 70% пайыз. 70% пайызы болгондо 70%, 300 сом өлчөмүндө бир айдын ичинде. Аз төлөп коюшум керек да? Жазып бергенден кийин 15 күн ичинде төлөйсүз. 15 күн ичинде. Азыркы менен 30 күн. 30 күндө, 30 күн. Азыр сизге төлөсөлү, камеранын астында. Сизге төлөнгөнгө болбойт. Протокол түзүлгөндөн кийин анан биякта QR код болот, андан тышкары код да болот. Ошол код аркылуу ошол код аркылуу төлөсө болот. Достор, берүүбүздүн башында атайын сызылган сызыкты Айпер айым кесип өткөндүгү үчүн инспектор башында өзүңүздөр айтып өткөндөй өзүнүн баасын берип, ошого жараша айып тартып аткан учуру Кудайым буйрса, бир айдын ичиндеби, 15 күндүн ичиндеби атайын каралган 70% менен Айпер айым төлөп коесуз. Бул айдоочулук жака болгон сиздин бааңыз ушундай болду. Ал эми экинчи биздин бөлүгүбүз болуп тапшырманы кандай аткарды? Тапшырманы Айпер айымдын өзүнүн техникалык каражаттары бар экен. Бул кошумча дөңгөлөк бар экен, данкрат бар экен, баардыгы ордунда экен. Бул жакшы болду. Биз Айпер айым болгондуктан кошумча жардам сурадык. Жаран келип жардам берди, ошол болду. Буга да жакшы. Демек, Айпер айым өзүнүн берилген тапшырмасын аткарды. Башка айдоочунун жардамы менен аткарды десек болот. Анда эмесе бизде болсо кичинекей инспектордун өзүнүн тапшырмасы бар. Ошол тапшырмага кезек берели. Мына достор, сиздер көрүп турган бул жол белгилери атайын инспектор тарабынан даярдалган. Муну болсо биздин коногубузга көрсөтүп сурайбыз. Биринчи жол белгиси. Адам басса болбойт. Жөө жүргүнчүлөр. Жөө жүргүнчүлөр басса болбойт. Абдан жакшы. Кийинкиси. Обгон кылса болбойт. Жок, обгон башка знак. Бул дагы ойлонуп көрүңүз. Бизде азыр мен сизге кесиптеш катары жардам берейин. Өзгөчө час пик убагында бизде эмени сактагыла. Эмне көбүнчө бизде көп болот? Пробка. Бизде. Пробка. Пробка? Алдыдагы көчөдө пробка. Инспектор мырза, сизге чоң рахматыбызды айталы. Ар дайым убактыңызды бөлүп, биздин коноктордон келип, өзүңүздүн сынагыңызды алып, суроолоруңузду берип, бааңызды берип, жалпы биздин көрөрмандардын бизге болгон суроолоруна дагы абдан байма-бай жооп бересиз. Сизге чоң рахматыбызды айталы. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Ар дайым мекенге кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат сиздерге. Ишиңиздер илгери болсун. Өзгөчө айымдар, сизге дагы Айпериникиндей жагдай болуп калган учурда сиз кантет элеңиз деген суроону биз сизге бергибиз келип турат. Ошентсе дагы көрдүңүздөрбү, өзүңүздүн машинаңыздарга машинаны көтөрө турчу заттарды ар дайым салып коюңуз, жана ошондой эле аварийный знак деп коет, орусча айтканда авариялык белгини дагы машинага салып коюшубуз керек экен. Анан уялбастан айымдар, мырзалардан жардам сурасаңыздар болот. Айпери, сизге уялбастанбы? Чоң рахматыбызды айталы. Убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергениңиз үчүн. Көрөрмандарыңызга, айдоочуларга жакшы бир кеп кеңешиңиз болсо айтсаңыз болот. Негизи эле ушул программаны чыгарган, ушинтип эл астына алып чыгып аткан, элдин коопсуздугун ойлогон сиздерге чоң рахмат. Ал эми айдоочуларга, жалпыңыздарга кайрылуу, жоопкерчиликти сезели дагы, сезе билели дагы, жол эрежесин бузбай, ар дайым өзүбүзгө сак бололу, себеби бизди үйдө күтүп турган адамдар бар. Залкар Продакшн студиясы тарабынан тартылган Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы мына сиздер үчүн, урматтуу айдоочулар, тартылып жаткан чагы баарыбыз биргеликте жоопкерчиликти алып, жол эрежесин
сактайлы. Эч качан шашпаңыз. Коопсуздук курун ар дайым тагыныңыз. Жолдо жүргөндө эрежелерди сактап, өзгөчө жөө жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө жоопту караңыз. Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы аты жөнүм Болотбек Тилек. Берүүбүздүн башкы демир өрчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки берүүдөн жолугушканга чейин саламатта калыңыз.